Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр, эфирде 7 каналдын психологдун кеңеш программасы. Үй бүлөдөгү ажырашуулар эмне себептен келип чыгат? Жана алардын себептери тууралуу бүгүн биз психологдун кеңеш программасына сөз кылмакчыбыз. Ал тууралуу бизге транзакттык анализ боюнча адис психолог Назира Кубанычбек кеңеш бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Тилекке каршы албетте акыркы убактарда дүйнө жүзүндө дагы ушундай тенденция болуп атат. Ажырашуулардын саны негедир көбөйүп атат. Ошол тенденциянын алкагында биздин дагы Кыргызстандагы үй бүлөлөр дагы бизге билинбеген себептерден улам ошо ажырашуулар көбүрөөк болуп атат деп ушундай каттоолор бар экен. Албетте баягы 2 жаш баш кошкондо бактылуу болуш үчүн дагы бир кичинекей бир мамлекет түптөп, алар дагы баягы бактылуу жашоону элестетип, бир жакшы үй бүлө болобуз деп ошондой жакшы үмүт менен бул үй бүлө курулат. Бирок ар кандай себептерден улам бул үй бүлө дайым эле түбөлүктүү болуп калбайт экен. Эми булардын себептери эмне деп айта турган болсок, албетте көп себептер бар. Булардын ичинде менин байкашымча үй бүлөгө карата мындай жоопкерсиздик менен бир кадам шилтеп койгон көп жаштар болот. Баягы ошол учурдагы сезимдери менен ганакей ушул чечимге келгендер. Анан баягы сезимдер жалп этип бир убакта өчүп калса, андан кийин эмне кылышты билбей калып, же болбосо бири-бирин жакшы тааныбастан, же болбосо үй бүлө куруу үчүн бул албетте көптөгөн бир жакшы фундаменттер керек. Бул фундаменттер эмне? Бирин-бири жакшы таануу, үй бүлөгө болгон жоопкерчиликтин жогору болушу, мен бул үй бүлөдөн эмнелерди күтөм, бул үй бүлөнү мен албетте сени менен биргеликте көрүп жатам, бул үй бүлөдө ошо сенин ролуң кандай болот, мен ошо кандай ролдорду, кандай жоопкерчиликти сенден күтүп жатам, ошол мен күтүп жаткан ролго сен толугу менен ылайыктуусуңбу, ылайыксызсыңбы, ошол сыяктуу суроолорго балким жооп табылбай, же болбосо ошол суроолор суралбай калып, мындайча айтканда бири-бирин жакшы тааныбай, анан үй бүлөгө киришип калышат. Албетте үй бүлө башталгандан кийин бул жерде баягы материалдык мүмкүнчүлүктөр дагы бул үй бүлөнүн жакшы түптөлүп кетишинде дагы өтө көп роль ойнойт. 2 жаш үйлөнөрдөн мурун бир гана ошол кыз жигит бар болгон болсо, жана алардын үйлөнүү кыялы бар болгон болсо, бул үйлөнүү процесси ишке ашкандан кийин бул жерге албетте кайын журт деген түшүнүк кирет. Кайнене, кайната, бул кыз жак болобу, эркек жак болобу, бирдей эле эми. Анан кийин алар менен чогуу жашоодогу пайда болгон көйгөйлөр болот. Баягы бизде эми кыргыз коомчулугунда кеңири тараган көрүнүш эмеспи? Келин менен кайнененин келишпестиги. Анан бул келишпестик ортосунда калып калган баягы күйөөнүн анын ролу жана бул жердеги проблеманы кандайча жайгарып кете алат, кете албайт сыяктуу көптөгөн факторлор болуп кетет. Албетте дагы айтып кете турган болсок, эгерде биздин мамлекет үчүн, биздин өлкө үчүн айта турган болсок, биз бул учурда баягы жумушсуздук, экономикалык абалдын дагы туруксуз болгондагы бул үй бүлөнүн жакшы жашап кетишинде бул дагы чоң роль ойноп калат экен. Анан баарыбызга маалым болгондой эле, бул ошо жаш үй бүлө баягы бутка туруп, баягы бир материалдык мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу, же болбосо ошолорду түптөө үчүн жумуш издеп калат. Албетте материалдык жактан алсыз болгон бир үй бүлөдө араздашуулар пайда болот. Анан бул араздашуулар кичине нерседен чыгып отуруп, чоң масштабтарга келип калат дагы. Андан кийин ошол үй бүлө мүчөлөрү бул үй бүлөнү мындан ары бул формада улантуунун эч кажети жок деген сыяктуу чечимдерге келип калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле дагы көйгөйлөрдөн айтып кете турган болсок, бул үй бүлөнү багыш үчүн, үй бүлөнүн
мындан ары уланып кетиши үчүн ушул күйөөсү же аялы мигрант болуп башка өлкөлөргө кетип калып атышат. Албетте бул дагы бул ортого кирген узак бир аралыктагы үй бүлөгө өзүнүн терс кедергисин тийгизбей койбойт. Бул сыяктуу көрүнүштөр дагы биздин кыргыз үй бүлөлөрүндө байма бай кездешип турат. Эми жалпысынан себеп катары ушуларды айтып кетсек болот. Жубайлар ортосунда айтып кеткендей эле бири-бирин үйлөнүүдөн мурун бири-бирин жакшы тааныбагандык болушу мүмкүн. Же болбосо жакшы тааныйм деп ойлойт, анан кийин ошол өзүнүн жубайынан үйлөнгөндөн кийин анда болгон, андан күткөн нерселердин анын оюндагы, фантазиясындагы күтүүлөрүнө анын жубайы жооп бербей калышы мүмкүн. Ошондон улам дагы баягы көңүлү калып, оюндагысы аткарылбай, эми үй бүлө деген нерседен күткөн нерселер оюндагыдай болбой калса, ошондон улам дагы кандай проблемалар чыгат да. Ошондуктан бул үйлөнөм деген жаш жубайлар колдон келишинче ошо көбүрөөк бири-бирин тааныганга аракет кылыш керек. Үй бүлө деген түшүнүктөн мен эмнени түшүнөм, сенден эмнени күтөм деген сыяктуу жогоруда айтып кеттик, ушулардан улам болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары үйлөнгөндөн кийин мындай болуп калат да, болду үйлөндүм деп эле жубайлардын бирөөсү ошо баардык нерсени бир тарапка жүктөп коюшу мүмкүн. Бир тарап үчүн бул өтө оор жүк болуп калышы мүмкүн. Же болбосо оор эмес, бул колунан келе турган болсо деле эмнеге баарын мен кылышым деген сыяктуу суроолор туулушу мүмкүн. Себеби дегенде бул үй бүлө эки тараптуу нерсе деп алардын ошо түшүнбөстүктөрү ошондон пайда болот. Андан сырткары негизи үй бүлө курууда мындай деп айтылат да, 3 негизги фактор маанилүү деп. Бул биринчиси ошо алардын кыялдарынын, максаттарынын, кызыгууларынын, хоббилеринин бирдей болушу, же болбосо бири-бирине жакын болушу, ошо жубайлардын толук мындай гармониялуу бир үй бүлө түзүүсүнө өбөлгө болот. Экинчиси болсо алардын гастрономиялык табиттеринин дагы окшош болушу, мисалы бирдей тамактарды жактыруусу аябай ошо маанилүү экен. Анан үчүнчү фактор болсо бул интеллектуалдык деңгээлдеринин дагы бирдей болушу өтө маанилүү экен. Демек, балким жубайлар үйлөнгөндөн мурун бул 3 критерийлердин 3 критерийлерге тең эч кандай мындай төп келбейт. Бул критерийлер боюнча анан кийин үй бүлө кургандан кийин балким эгер билинген болсо, ушул дагы бара-бара кандайдыр бир кичинекей көйгөйлөрдү жаратат. Эгер бул кичинекей көйгөйлөр убагында туура жол менен чечилбеген болсо, бул көйгөйлөр бара-бара чоңоюп кетиши да мүмкүн. Негизи бул үй бүлө куруу эки жубайдын сезимдер менен эмес, аң сезимди дагы кошо алып, аң сезимдин дагы ролу менен чечилген бир жоопкерчиликтүү, жети ойлонуп бир кесилген бир чечим болушу керек. Бул учурда албетте ата эненин, жоро жолдоштордун, же болбосо мындай башка бир көз карашты дагы карап көрүп, ошолордун оюн дагы угуп, анан кийин чечилсе, менимче жакшы болот деп ойлойм. Албетте бул үй бүлө өтө жоопкерчиликтүү бир нерсе да. Анан кийин бул үй бүлө куруп коюп эле, анан кийин болду, бүттү деп анын өзүнөн өзү баары кете берет деген нерсе эмес бул. Бул үй бүлө куруу өзүнчө бир эң жеңил тарабы үй бүлөнү куруп коюш. Андан кийин анан өмүр бою бул үй бүлөнүн үстүндө иштеш керек. Эки тараптуу тең эмгек керек, салым керек. Бул баягы бакчада өскөн бир гүл сыяктуу да. Эгер гүлдүн жакшынакай болуп, жакшы убагында гүл ачып, баягы үйдүн ичинде болобу, сыртта бакчада болобу, баягы көрүп берип туруусу үчүн дайыма ал гүлдү карап туруш керек, топурагын караш керек, балким дагы башка дары-дармек керек, убагында суу куюп туруш керек, убагында чаңдан арылтып туруш керек сыяктуу ошондой
кам көрүп туруш керек. Үй бүлө дагы ошондой да, эки тараптын кам көрүүсү керек да буга. Ошондуктан баягы үй бүлө курулган күндөн баштап эле эки тарап тең бул үй бүлөнүн мындан ары жакшы өнүгүп, өөрчүп, бактылуу болуп кетиши үчүн экөө тең толугу менен жакшы салымын кошуш керек да. Андан кийин үй бүлөнүн негизи баары бүт үй бүлөдө ар бир үй бүлө өзүнчө бир кичинекей мамлекет болгондуктан ичинде көп нерсе, ар нерсе болот. Бирде өйдө, бирде ылдый, бирде ачуу, бирде таттуу болот. Негизи турмуш ошондой эмеспи? Анан албетте бул үй бүлө дагы өзүнчө бир ошондой турмуш. Бул нерселерди дагы күн мурунтан билиши керек. Ар нерсе болот. Анан кичинекей эле бир баягы көйгөй чыгып калганда эле муну дагы өтө чоңойтуп, мындан дагы бир андан да чоң бир көйгөй издебеш керек да. Ошону чечүү жолдору эмне болду экен, кандайча биз муну чечсек болот деген сыяктуу суроолорду бериш керек да. Анан кийин колдон келсе жубай экөө бирге отуруп диалог курушу керек. Бул көйгөй эмнеден улам жаралып атат, муну кандайча экөөлөп бирдикте чече алабыз сыяктуу ошо диалог керек. Эгерде бул өз алынча мүмкүн болбосо, албетте нейтралдуу, объективдүү адамдардын, адистердин жардамына дагы кайрылуу мүмкүн. Эң негизинен жубайларда бул бардык нерсе жипке тизилгендей эле мындай кыдырата сонун болуп кетет деген ойдон алыс болуш керек. Ушуну билүү, ушул үй бүлөдөгү ошо терс жактардын дагы болуп калышы мүмкүн экенин билүү менен бир ошо баягы үй бүлө куруу чечими ошону менен бирдикте кабыл алынса, менимче бул адамдар баягы жоопкерчиликтүү чоң кишилер катары бул ишке баргандыктан анын оорчулугун дагы баягы алар үчүн күтүлгөн бир нерсе боло тургандыктан оорчулугун дагы кандайдыр бир эмоционально эмес баягы бул нерсени деле билгенбиз, ушул нерсе болуп атат, мунун бул учурдан чыгуу жолдору же болбосо чечүү жолдору мындай деп ошолорду күн мурунтадан билет деп ойлойм да. Анан ошого карата кандайдыр бир жайдары эч кандай бир муну чоңойтпостон өз ара чечип коюшат деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиз же болбосо сиздин жакындарыңыз дал ушул сыяктуу абалда болгон болсо, балким алардын психолог сыяктуу башка сырттан объективдүү, нейтралдуу көз карашы менен болгон бир жардам керек болгондур. Ошондуктан эгер ошондой абалда болсоңуздар, мага кайрылсаңыздар болот. Сиздерде бүгүнкү тема боюнча суроо жаралган болсо, экранда жазып турган номерлерге байланышып, Instagram баракча өзүңүздүн сурооңузду калтырсаңыз болот. Келерки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.